Бүгін саламаттықты сактоо министрлигинин астында ооруканада жаткан депутат Ахматбек Келдибековдун туугандары чогулушту. 3 күндөн бери министрдин кабылдамасында кабыл алуусун күттүк. Биз деле мындай жол менен оюбузду билдиргибиз келген эмес. Болгону министрлик тарабынан операцияда жаткан бир тууганыбызды чыгарылсын деген чечим кагазын күч органдарына даярдап бергенинин себебин билүү үчүн келгенбиз. Ар бир жетекчи андан калса министр өз колу менен жасаган ишине жооп берүүсү керек да. Мынтип баарыбыз буйрук менен иштей берсек, эч кимдин жарандык укугу корголбосо, анда кандай болот деп өз ойлорун ортого салышты. Суроолорго жооп алуу үчүн министрликтин астында чогулган эл. Биз ушул туугандары мен ушунча күндөн бери Ахматбекке бир дагы жолу больницага киргизбейт, уруксат бербейт. Больницага кирип сураганга деле укугубуз жокпу. Кечээ эле ушул министрликтин кагазынын негизинде ооруп операцияда жаткан адамды барып чыгарып алып кетебиз деп жулкулдатып кандай акысы бар? Мен ушуларды билгим келип министрдин астына ошол себептен келдим. Көпчүлүктүн суроосун жоопсуз калтырып, билгениңерди кылгыла маанисинде кетип бара жаткан министрге суроо менен кайрылганыбызда токтоп мындайча маалымат берди. Мен мындай адис катары, как министр катары мен айтып коеюн. Келдибековго жасалып аткан операциялардын баары плановый түрдө жасала турган операция деп айтып койсо болот да. Плановый дегенди кандай деп түшүнөт? Плановый дегенде эгерде мындай кечириктирилгис мындай операциялар болот да, мындай неотложный операция деген болот, жана плановый деген болот. Неотложныйды эгерде ошол замат жасабаса, анын ден соолугуна мындай зыян кетет деп, ошондой деп бул айтылат. А плановый дегенди 1 айдын ичиндеби, 2 айдын ичиндеби, 1 жылдын ичиндеби, бул плановый деп ошо качан баягы моменти келгенде ошондо жасала турган операциялар. Мына бул Келдибековдун операциялары ошондой деп саналат, плановый деп. Бирок баягы операция болордун алдында колум ооруп атат же бутум ооруп атат, түнү менен уктабай чыктым, ушундай ооруп атат деген үчүн аны операцияга алып жатышты. Мынтип келгениңер жарабайт, мыйзамды сыйлаш керек дейт саламаттыкты сактоо министри Динара Айым. Бүгүнкү күндө жалгыз эле саламаттыкты сактоо министринин эмес, көпчүлүк жетекчилердин катасы ушунда. Эң алды элдин суроо талабын, көйгөйүн жумуш ордунан жоолугуп, уккандан качып, кыжырларына тийип алышат да, анан акыркы аракеттерге барганда мыйзамды, сыйды, тартипти эстеп калышат. Эсе деген насилие, мени келип кармап алып, бул жерге барымтага алып алат. Туурабы? Эскерте кетсек, мындан 3 күн мурдун депутатка кезектеги 3-чү операциянын жасалаарына карабай, саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан даярдалган көчүрмөнү колдоруна алып, эл өкүлү Ахматбек Келдибековду күч органдары кайрадан убактылуу кармоочу жайга алып кетүүгө аракет кылышкан. Эртеси депутатка дарыгерлер тарабынан 3-чү операция жасалган. Үмүт Муканбетова, Кайылбек Тойчуев, Кабарлар КЖ сайтына.